Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы алгач бүгүнкү берүүбүздөн кыскача. Ошто 17 курулуш компаниянын көп кабаттуу үйү мыйзамсыз салынган, эми алар катасын жоюуга аргасыз. Өлкө боюнча бир нече компаниянын 1000ден ашык патери мамлекетке өткөрүлдү, алар ипотекага берилет. Бир дагы коррупционный схема, бир коррупциялык жолдор берилбеш керек. Таза иштешиңер керек. Ар бириңер өзүңөрдүн жумушуңар так аткарышыңар керек. Эң негизгиси бардыгыбыз бир гана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштешибиз керек. 1 январдан тарта өлкөдөгү жолдорду оңдоо үчүн автоунаа ээлери май куйганда ар бир литрине 1 сомдон кошуп төлөйт. Башка жактан бизге алып келген товарларды баасы сразу өсөт. Мындай болгон болсо. Алар да бааны кошот да. Демек, кайра эле келип, ошол эле өзүнүн элин чөндөөнөн кетип калып атат. Москва шаарында эмгектенип жүргөн мигрант жарандар. Азыркы күндө Москва шаарында эң эле көйгөйлүү маселе документ иштери. Сиздерге ишеничтүү адистерди сунуштайбыз. Документтердин баардык түрүн жасайбыз. Жаңы келгендерге турак жайга каттоо, каттоону узартуу, базада жок болсо каттоо, чек арага чыкпастан 3 айга кайра каттап беребиз. Баары мыйзамдын негизинде. Ошондой эле эмгек келишими, макулдуктун ишеничтүүлүгү, медициналык китепче, ИНН, СНИЛС, ДМС, перевод паспорт, черный список текшеребиз. Запрет, штраф регистрация, база текшерүү жана да Вайлверске керектүү документтерди кылабыз. Биздин дарек метро Павелецкая. Байланыш номерибиз +7 977 736 15 87. Сиздерге кызмат көрсөткөн адис Ажы Акбар жигитибиз. Эми алдыда булар тууралуу кененирээк баяндайбыз. Борбор каладагы жумушчулар шаарчасы аймагында мурда мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен 366 миллион 185 миң сомдук балабакчанын имараты жакында мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Курулуштун 0,29 гектар жери да болгон. Имараттын мурда Кыргыз темир ишканасына караштуу болгону жана менчиктештирүү программасынын шарттарын бузуу менен жаранга мыйзамсыз берилип кеткен айтылды. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында мурдагы кожоюну бул социалдык мүлккө ээлик кылуунун мыйзамсыздыгын түшүнүп, болжолдуу наркы 366 миллион 185 миң сомдук объектини өз ыктыяры менен мамлекеттин балансына кайтарып берди деп билдиришти аталган комитеттен. Мыйзамсыз курулган 1180 батир мамлекетке өткөрүлдү. Бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев мамлекеттик ипотекалык курулуштар тууралуу суроолорго жооп берип жатып айтты. Ал айрым компаниялар жер тилкелерин мыйзамсыз алып, ал тургай курулуштарды баштап салышканын белгиледи. Алардын алды 2028 жылы пайдаланууга берилет. Бул курулуштар мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүлгөн, эми андагы батирлер жол жобо менен келишимдин негизинде ипотекага берилет, деди Туманбаев. Ош шаарында мыйзамсыз деп табылган 17 курулуштун иши сотто каралып жатат. Учурда алардын тиешелүү документтери жок деген негиз менен курулушу токтоп турат. Курулуш компанияларга тиешелүү документтерин толуктап, мыйзамдаштыруу талаптары да коюлган. Буга чейин Бишкек, Ош шаарларында мыйзамсыз курулуштардын тизмеси жарыяланып, алардын катары кара тизмеге киргизилген. Ош шаарында 17 көп кабаттуу үй мыйзамсыз курулуп алды пайдаланууга берилип кеткен. Кээ-биринин тиешелүү документи жок деген негиз менен курулушу ортодон токтогон. Учурда бул боюнча соттук иштер жүрүп жатыптыр. Мыйзамсыз делген 17 курулуштун тизмесинде коомчулукка белгилүү компаниялар ээлик кылган объектилер дагы бар. Ош шаарынын Ленин көчөсү менен Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесишиндеги Дастан курулуш жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу турак үй. Ленинабад көчөсүнүн номер 8 дарегиндеги Долина строй жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу үй. Ош шаарынын Аваи көчөсүнүн номер 10 дарегиндеги Астра курулуш компаниясы тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу турак үйдүн курулушу. Номер
26 дарегиндеги Эмаком жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу турак үй. Пик Стилстрой холдинг курулуш компаниясы тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу турак үй. Ленин көчөсүнүн номер 351 дарегиндеги Эмаком курулуш компаниясы тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу турак үйдүн курулушу. Аскар Шакиров көчөсүнүн номер 22 дарегиндеги Эмаком жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу үй. Астра Плюс курулуш компаниясы тарабынан Тилеке Батыр көчөсүнүн номер 2 дарегиндеги жер тилкеге курулуп жаткан көп кабаттуу турак үй. Сулайман Групп жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан Гастелла көчөсүнүн номер 1-3 дарегиндеги көп кабаттуу турак үйдүн курулушу. Жеке ишкер Айбек Бекмурзаевка Тандык Алиев көчөсүнүн номер 99-101 дарегиндеги көп кабаттуу турак үйдүн курулушу. Бизнес хаус курулуш компаниясы тарабынан Ош шаарынын Туран аймагындагы Төлөнов көчөсү 8-4-8-18 Досав ичинде көп кабаттуу турак үйдүн курулушу. Ашмахунов көчөсүнүн номер 26 дарегиндеги Эмаком жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу турак үйдүн курулушу. Евро Стил жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп жаткан үй номер 64 дарегиндеги көп кабаттуу турак үй. Капитал Строй Инвест курулуш компаниясы куруп жаткан Шакиров 6 дарегиндеги көп кабаттуу турак жай. Бизнес хаус жоопкерчилиги чектелген коому куруп жаткан Курманжан Датка 422 дарегиндеги көп кабаттуу турак жай. Мында тизмектелген курулуштарга убагында 17 000 сомдон тарта 200 000 сомго чейин айып салынган. Мына ушундай өз билемдик менен салынган объектилерди Ош шаардык курулуштарды көзөмөлдөө башкармалыгы жөнгө салуу аракетин көрүп жатыптыр. Мыйзамсыз курулуш деген түшүнүк болбош керек да. Бул 17 мыйзамсыз курулуш, бул мурдадан болуп калган, 4-5 жылдан бери болуп калган курулуш. Биринчи эле биз эгерде бир жаран ошол бир жерди алып, тегерегин тосуп, курулушун башталган күндөн баштап биз ошол жерде өзүбүз мындай жашап жатабыз. Бир да курулуш жүрбөйт. Биздин баардык полномочиябыз жетет. Светин өчүрөбүз, суусун өчүрөбүз. Же ошол эле фирманын ошонун лицензиясын жокко чыгарып атабыз. Лицензиясы жок болсо кантип курулуш ишин алып барат? Ошон үчүн азыр качан уруксат бизде түшүндүрүп атабыз. Жакында мына окуулар болот буюрса, бир дагы эч кандай уруксат документ албай туруп курулушка эч кандай курулуш башталбайт. Өлкөдө мыйзамсыз делген курулуштардын саны өскөндүктөн курулуш тармагына жаңы талаптар киргизилген, лицензия берүү шарттары өзгөргөн. Эми курулуш компанияларынын уставдык капиталы 20 миллион сомдон кем эмес каражатты түзүшү керек. Ага катар курулушту эрежесинде жүргүзө албаган курулуш компаниялар лицензиясынан ажыратылат. Сурайт. Мына курулуш компания ушундай иш алып барып атат. Бизден мындай подтверждение сурайт да, отзыв сурайт бизден бишкектен. Биз беребиз, ооба, бул добросовестный, мындай иштерди кылган. Мындан ары дагы иш алып барса болот деген биз отзыв беребиз. Ошонун негизинде алар ошо уровеньдерин көтөрүп атат. Мурда мисалы 3-уровень болсо, 2-уровень көтөрүлүп атат. 2-уровень болсо, 1-уровень көтөрүлүп атат. А бизден бир катыбыз менен справка түзүп туруп, мына компания эч кандай ушундай бир нарушениялар менен иштерди алып барган, сапатсыз болгон деп биз бир жерден бир справка түзүп кат жөнөтсөк, ошол курулуш компаниянын лицензиясын түшүрүп атат. 1-ден 2-ге, 2-ден 3-кө ошентип түшүрүп атат. Ошондуктан азыр курулуш компанияларды коркуп калышты. Баардыгын добросовестный, баардыгы мыйзам талаасында иш алып барганды баардыгы кызыктар болуп калды. Ош шаарында бүгүнкү күндө 84 көп кабаттуу үйдүн курулушу жүрүп жатат. Адистер курулушта сапат маселеси да четте калып жатканын белгилешет. Объект өрт коопсуздугу, жер титирөөдө 9 балга туруштук бере ала тургандай талапта болушу кажет. Ушул курулуп аткан имараттардын баардыгы биринчи кезекте кандай талаптар болот? Биринчи кезекте аларда бышыктыгы болуш керек. Андан кийин өрт коопсуздугуна, жер титирөөгө туруктуу болушу керек. Эстетикалык жактан адамга жагымдуу болуш керек. Эми бүгүнкү курулуп аткан имараттардын баардыгы 9 балдык жер титирөөгө жооп бере тургандай жаңы заманбап технологиялар менен курулуп аткандыгы анык. Ошол требованиялардын баардыгын сактап атышат го деп ойлойм. Бирок бир дагы жолу сыноо жүргүзүлгөнүн кездештирген жокпуз. Кыргызстан боюнча 224 объект тийиштүү уруксат кагаздарын албай курулган. Буга чейин алардын тизмеси коомчулукка жарыяланган. Анда өлкө боюнча 558 курулуш компаниясынын лицензиясы убактылуу токтотулган. Алмагүл Эрке Байгызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ. Камчыбек Ташиев энесинен калган үйдү тарттырып жиберип, жардам сураган 2 кыз менен жолукту. Буга чейин 20 жана 12 жаштагы бир туугандар социалдык тармактар аркылуу УКМК төрагасына кайрылып, Бишкектеги апасынан калган үйдү башкалар талашып жатканын айтып, укугун коргоп берүүнү суранышкан.
УКМКнын айтымында кыздардын апасы 2023 жылы узакка созулган оорудан улам. Ал эми атасы 2005 жылы жол кырсыгынан каза болгон. Кыздардын энеси Чимкентская көчөсүндө жайгашкан үйдө 2001 жылдан бери жашап, үйдүн ээси менен бир нече жылдын ичинде сатып алуу келишимин түзгөн жана 2008 жылы турак жайды $3000 сатып алган. Нотариус менен күбөлөндүрүлгөн документтер болгону менен белгисиз себептерден улам мамлекеттик каттоодон өтпөй калган. Ал эми үйдүн мурунку ээси Сапегин каза болгондон кийин 2021 жылы анын аялы менен кызы мураскор болуп, үчүнчү тарапка Абылканова аттуу жаранга сатып жиберген. Ал болсо эже сиңдиден үйдү бошотуп коюуну талап кыла баштаган. Ташиев жогоруда айтылган окуянын жагдайларын иликтеп, кыздардын үй маселесин тез арада чечип берүүнү тапшырды. Ошондой эле курулуш компаниясына кыздарга 3 бөлмөлүү 2 батир берүүнү тапшырды. Мунун баары УКМК тарабынан көзөмөлдөнөт. Үстүбүздө жылдын 10 декабрына чейин мамлекеттик ипотекалык компаниянын биринчи объектилери эксплуатацияга берилет. Бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев билдирди. Анын айтымында учурда республика боюнча курулуп жаткан үйлөрдөгү батирлердин саны 42 миңге чейин жетет. Алгач 2200гө жакын үй бүлө батир менен камсыздалат. Баалары рынокко жараша коюлууда. Республика боюнча кезекте тургандардын саны 38 миңге жетет. Мугалимдерге, чыгармачыл адамдарга жана дарыгерлерге батир кайсы гана даректе жайгашпасын, чарчы метри $650–750 25 жылга берилет. Бирок батирлердин баасында жайгашкан жерине карап, $150–200 айырма болушу мүмкүн. Үйлөр Сауд Арабиядан насыяга алынган $100 миллион эсебинен курулат, деди ал. Туманбаев кезектин тизмесин эч ким өзгөртө албай турганын кошумчалады. Бишкектеги май коюучу жайларда автогаз тартыштыгы байкалууда. Айдоочулар ушундан улам узун кезектер пайда болуп жатканын айтышууда. Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов азаттыкка бул маселе бир апта мурун башталганын, азыр абал жөнгө салынып калганын билдирди. Анын сөзү боюнча Орусияда газ ташыган вагон-цистерналар жетишсиз болуп жаткандыктан Кыргызстанда автогаз тартыштыгы жаралган. Азыр тиешелүү көлөмдөгү автогаз келип жатат. Маселе чечилип калды, дүйшөмбүгө чейин толук калыбына келип калат, деди ал. Быйыл жай айында да ушундай эле көрүнүш болгон. Анда да Орусияда газ ташыган вагон-цистерналар жетишсиз болуп жатканы айтылган. Жайында май коюучу бекеттердин кээ бирлеринде көгүлтүр оттун таптакыр калбай калса, айрымдарында автоунаалардын кезеги узарган. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда 1-июнга карата борбордо 416.837 автоунаа катталган. Мындан тышкары шаарга кирип чыккан машинелер менен кошо Бишкекте күнүнө 700 миңден ашык транспорт жүрөт. 1 январдан тарта өлкөдөгү жолдорду оңдоо үчүн автоунаа ээлери май койганда ар бир литрине 1 сомдон кошуп төлөйт. Мыйзамга ылайык чогулган каражат жол фондуна түшүп, анын эсебинен республикадагы айылга жана жайлоого кеткен жолдор оңдолот. Мындай жыйым жолдо көбүрөөк жүргөндөр көбүрөөк төлөйт деген принцип менен иштейт. Аталган мыйзамды парламент 2 жана 3 окууда жактырды. Кабыл алынган мыйзамга коомчулук эмне дейт? Алдыда сөз болот. Макул 71, каршы 1, баары 72 катталды 86. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 2 окууда кабыл алынды. 1 январдан тарта айдоочулар күйүүчү майдын ар бир литрине 1 сомдон кошуп төлөйт. Бул жөнүндө мыйзам долбоору парламент тарабынан дароо 3 окууда тең жактырылды. Транспорт жана байланыш министрлигинин алдындагы жол фондуна былтыр 4,5 миллиард сом чогулган. Аталган фонддун бюджетин 2025 жылга карата 5 миллиард сомго жеткирүү мерчемделген эле. Жаңы мыйзам ишке кирсе, фонддун бюджети 7 миллиард сомго чыгарын билдирди. 2023 жылдын жыйынтыгы менен жол фондуна 4,5 миллиард акча каражат түштү. Ал эми 24 жылга биз 5 миллиард сомдон ашык түшүүсүн күтүп атабыз. Эгерде бул мыйзам долбоору бүгүн жактырыла турган болсо, анда жол фондунун бюджети 7 миллиард сомго көтөрүлүшү күтүлүүдө. Мыйзам долбоор кабыл алынып калса буюрса, транспорт министрлигинин балансында жок. Ички жолдорго дагы асфальттоого, ремонттоого мыйзам жол береби? Ал ички министрликтин балансында турбаган жолдорду айылдын иштерин агаларга өзүнчө министрлер комитетинин токтоому талап кылынат. Биз бул мыйзам кабыл алынгандан кийин ошонун үстүндө иштейбиз деген пландарыбыз бар.
Кабыл алынган мыйзам долбоорун министрлер кабинети демилгеленген. Ага ылайык ким көп жолдо жүрсө ошол көп төлөйт принцибин кармануу керектиги айтылган. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев фондго түшкөн акчанын эсебинен 2027 жылы айыл жана жайлоого кеткен жолдор оңдолоорун билдирди. Ошондой эле буга чейинки түшкөн каражатка жол курулушуна керектүү 750 дана атайын техника алынганын да кошумчалады. Мына буйруса 15-20 декабрда биздин өлкөбүзгө 1250 дана ушул жол чарбасына, транспорт тармагына иштей турган атайын техникалар келип атат. 1250 дана. Ошол келип аткан техникалардын 750-сү ушул жол фондунан түшкөн каражаттын эсебинен алынды. Бул бир. Экинчиси, буйруса 27 жылдан тартып ушул жол фондусунан түшкөн каражаттардын негизинде бардык айылдарга, жайлоолорго кеткен жолдорго чейин бүт асфальт төшөлөт. Мына бюджеттен акча бөлүнбөйт, бүт асфальт төшөө, жолду оңдоо иштери жол фондунун акчасынан кетет. Автоунаа жолдору жана аэродромдор кафедрасынын окутуучусу профессор Сатыбалды Дүшеев кабыл алынган мыйзам долбоорун колдобойт. Ал түзүлгөн фондко айдоочулар салык аркылуу да акча берип жатканын айтты. Мындан сырткары такси аркылуу акча тапкан айдоочуларга да кыйын болоорун белгилеп, алдыда бул нерсе азык-түлүктүн кымбатташына алып келерин билдирди. Машина турмушу машина менен өткөндөр бар да. Керелден кечке такси менен жамбакандар бар, Бишкекке каттагандар бар. Данан башка жактан товар ташыгандар бар. Биздин өлкөбүзгө чет өлкөдөн алып келген товар алып келген фуралар бар. Аларды да эсепке алыш керек. Себеби биздин өзүбүз өндүрүп чыгарбагандан кийин башка жактан бизге алып келген товарларды баасы сразу өсөт. Мындай болгон болсо. Алар да бааны кошот да. Демек, кайра эле келип ошол өзүнүн элин чөндөгөнөн кетип калып атат. Кабыл алынган мыйзам долбооруна каршы чыккан жарандар сыяктуу колдоого алган айдоочулар да бар. Алар жолдорду оңдоого өзүбүз да салым кошконубуз жакшы десе, айрымдары электромобилдер дагы акча бериш керек дешет. Бул маселе боюнча, например, мен макулмун. Эми основной биз өзүбүз машиналап жүрөбүз, жол жаман, ходовойго ремонтко деле кетип калып атат да. Мен макулмун, бул ушуну билдире жеткире албай жүргөм мен өзүм. Берки электромобиль менен гибрид ошондой машиналар кандай болот онда? Олар деле транспорт жолдо жүрөт, бирок бензин куйшпайт. Гибридко хотя бы коят. Электромобиль азыр бизде 15% болуп калды, туура? Алар кандай болот? Эми билбейм кандай болот эми. Жок дегенде бир өкмөт калса бир кичине жардам болсо керек да. Ооба да. Кичине арзан болсо элге жакшы да. Биз арзан болсун дейбиз да ар дайым. Менин көз карашым эми кымбат да, азыр заман мындай болуп атат, бара-бара бар жок кымбаттап кетип атат. Менин көз карашым буга жакшы эмес. Себеби адамдардын жашоо турмушу бара-бара бар жок кымбаттап кетип атат. Эми биз сааттан кечирөбүз да бизче. Так деле төлөнөт го литрине. Буга чейин деле төлөнсө керек дейм да. Оңдосо жакшы болот. Анан о кошулганы сәл болбойт. Мына карапайым эле кыйын эле болуп атат. Азыр эми баары эле кымбатчылык болуп атат, өзүңүз билип атасыңар. Үйгө деле баягы кур барсаң, бала чакаң деле, дейт. Мен эле болдум, сен көчөгө чыктың, иштеп келбейсиңби дейт. Туура эле эми, туура эле. Жолдорду оңдош керек. Бир эле өкмөткө бар жокту таштап койбош керек. Көпчүлүк менен бүтө турган иште. Белгилей кетсек, жол фонду 2021 жылы түзүлгөн. Учурда жол фонду күйүүчү майга киргизилген акциздик маркадан айыппул автоунааларды каттоо өткөрүү жана башка автоунаага байланыштуу төлөмдөрдөн чогулууда. Кыргызстанда автоунаа жолдорунун узундугу 34 000 чакырымды түзөт. 19 840 километр жол транспорт жана байланыш министрлигинин карамагында турат. Бүгүнкү күндө өлкөдө 1,5 миллионго жакын автоунаа катталса, анын басымдуу бөлүгү жеңил унаалар. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Бүгүн 21 ноябрда жогорку кеңеште оң рулдуу унааларды такси катары айдоого тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Мыйзам долбоорун министрлер кабинети сунуштап, Ички иштер министрлигинин өкүлү баяндама жасады. Ички иштер министрлиги берген маалыматка ылайык 1998 жылы кабыл алынган транспорт жөнүндө мыйзамга бир катар өзгөртүүлөр киргизилиши керек. Ички иштер министрлиги оң рулдуу унаалар жол кырсыгына көп кабылып жаткандыктан мындай машинелерди такси катары айдоого тыюу салынарын билдирди. Бул маселе айрым депутаттардын сынына кабылды. Депутат Дастан Бекешев турмуш шарты оор же акчага муктаж жарандар оң рулдуу унаасы менен такси кызматын көрсөтүп акча табышы мүмкүн. Муну мыйзам менен чектеп койгондо алар такси кызматын көрсөтө албай, үй бүлөсүнө акча алып бара албай калат да.
Эмне кылыш керек деди депутат. Улуттук статистика комитети билдиргендей, 2024 жылы 910 оң рулдуу автоунаа катышкан жол кырсыгы катталып, 56 адам каза болуп, 1420 киши жаракат алган. Учурда Кыргызстанда 180 миңден ашык оң рулдуу автоунаа катталган. Кыргызстан быйыл өзүн жумуртка менен толук камсыздоого жетишти. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги кабарлады. Маалыматта айтылгандай, министрлик канаттуулар ассоциациясы менен кызматташтык жөнүндө меморандумга кол койгону айтылды. Канаттуулар тармагын өнүктүрүүгө карата мамилени жөнгө салган документ фермерлерди колдоого багытталган. 2024 жылы Кыргызстан тоок жумурткасы менен өзүн өзү толук камсыздоого жетишип, канаттуулар тармагында жылыштар болду. Ал эми тоок этине болгон муктаждык 35-40%га камсыздалган. Бул көрсөткүчтү жогорулатуу үчүн ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Тыйкан фермерлерди колдоого багытталган агро өнөр жай комплексине насыя берилип, мындан тышкары балыкчыда Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун колдоосу менен канаттуулар фабрикасынын кошумча линиясын ишке киргизүү пландаштырылууда деп айтылат маалыматта. Аталган демилгелер өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун бекемдөөгө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталганы, бул Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизери белгиленген. Ош шаарында Рыспай Абдыкадыров атындагы эл аралык клубтун түзүлгөнүнүн 30 жылдыгына карата кароо сынак өткөрүлүүдө. Анда катышуучулар обончу аткаруучу Рыспай Абдыкадыровдун ырдалбай калган ырларын аткарышууда. Аталган сынак жалпысынан 4 этаптан турат. Анда райондордон тандалып чыккан алдыңкы таланттуу жарандар катышууда. Учурда облустук этап өткөрүлүп, тандоодон өткөн катышуучу республикалык мелдешке жолдомо алат. Сынактын жыйынтыгында жеңүүчү деп табылган катышуучу Түркия мамлекетинде боло турган концертте ырдайт. Белгилей кетсек, бул сынак өлкөнүн 7 облусунда тең өткөрүлүп жатат. Рыспай Абдыкадыровдун далай издери калган, мукамдуу кайрыктары калган, күлкүсү калган ыйык жайда анын намын атап жүргөн клубтун 30 жылдык мааракесине карата эл аралык фестивалдын Ош облустук кароо сынагы болуп атат да. Бул кароо сынак жылдын башында Нарын областына баштадык, Ысык-Көл, Талас, Чүй, Бишкек болуп Ошко анан Баткен, андан ары Санкт-Петербург, Москва шаарынын май айларында, Кудай билсе, Туркиянын Анталия деген шаарында жыйынтыктап, анын гала концерти Жалал-Абад курортунун аймагында эстелик комплекс деп коет, амфитеатр деп. Ошол жерде жыйынтыктайбыз, Кудай буйрса да. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктады. Алдыда дүйнө кабарлары бар. Саламатта калыңыздар.